Кто здесь мирный житель? Урматтуу Азаттык радиосунун көрөрмандары, Азаттыктын YouTube'да, Facebook'та жана ошондой эле башка социалдык тармактарда көрүп жаткан биздин көрөрмандар бүгүн Бишкекте ушул тынчтык акциясы өтүп жатат. Реакция деп аталышында. Бул өткөн айдагы 25 ноябрда өткөн реакциянын тынчтык митингдин уландысы деп уюштуруучулар айтып жатышат. Азыр бул жерде 11:30 башталат деп белгиленген. Азырынча митинг мындай расмий түрдө баштала элек. Бирок элдер чогулуп, колдоруна ар кандай көрүнөк жарнактарды, плакаттарды көтөрүп, ушул митингге даярданып атышат. Азыркы күндө бул жакка жай тургундар, активисттер, журналисттер, юристтер, мисалы жаштар, негизгиси жаштар мындай көпчүлүгү да жаштар чогулуп атат. Азыр биз митинг башталар алдында дагы уюштуруучуларынан айрымдарынан ушул бүгүнкү митингдин жүрүшү кандай болот, кандай талаптар айтылат, ошол жөнүндө билип алалы. Мурдакы митингдин да катышуучуларын билет. Улам мырза, саламатсызбы? Улам мырза, азыр митинг баштала элек, анан бүгүн кандай талаптар айтылат? Бүгүн митинг эмес, бул тынчтык акциясы башталып атат. Тынчтык акциясы деп айтсак жакшы болот. Бул жерде талаптар боюнча мурун баягы 3 талап менен чыкканбыз, билгенде 25-inde. Эми азыр болсо ушул биз билгендей баягы медиага кысым жасалып атпайбы, сөз эркиндигинечи, ошол боюнча биринчиси сөз эркиндигин чектөө боюнча, андан кийин ошол коррупцияга каршы, анан мыйзамсыз иштерге каршы болот урандар. Бул жерде азыр элдерде өздөрү алып келген элдердин жазуулары бар экен, ошолорду кыйкырабыз анткени талаптар. Анан негизинен биз кагаз жүзүндө азыр элден чогулган талап бар, ошого кол коюулар болот. Азыр митинг баштала элек. Азыр акция баштала элек. Акция баштала элек. Азыр биз элде 11:30 дегенбиз, 11:30 боло элек. Саат баштайбыз. Рахмат. Бул тынчтык акциясы азыр ушул уюштуруучусу Улан Үсейин уулу өзүнүн талаптарын жогоруда санап өттү, көрдүңүздөр. Биз азыр дагы шаар тургундарынан жолугуп, бул тынчтык акциясына келген себептери, кайсыл жактан угуп келген, кандай максаттарда чыгышкан, алар менен ким чыкты деген суроолордун үстүндө азыр сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Сиздин аты жөнүңүз ким? Айзада. Бул жакка кандай талаптар менен келдиңиз? Кайсыл жактан уктуңуз тынчтык акциясын? Бул акцияны биринчи акция болгондо эле билген. Мурункусунда келе албай калдым. Бунусунда жумуштан жооп сурап келдим. Интернеттен билдим. Азыр сиздердин талаптар кандай болуп атат? Кандай реакция күтүп атасыздар бийликтен? Коррупцияны жок кылууга иш алып барыш керек. Бийлик өзүн коррупцияга каршы иш жүргүзүшү керек. Көз жумбаш керек, үн катпаш керек. Рахмат. Азыр дагы биз өзүңүздөр көргөндөй бул жакта кас катар тизилип, ар кандай плакаттарды дагы көтөрүп турушат. Ал плакаттары ошо коррупция, уурдаба, уят болот деген. Саламатсызбы?
Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздин аты жөнүңүз ким? Мырзагүл. Мырзагүл, бул митингге кандай талаптар менен келдиңиз? Орусча айта берсеңиз болот, кыйналсаңыз. Жок, кыйнаган жок, мен сүйлөп эле койсом. Кечиресиз. Ну ладно, я скажу. Я против коррупции, я против того, чтобы деньги из бюджета были в кармане одного человека. И я против того, чтобы власть работала на одного человека. Сейчас это и происходит, да, нам душат свободу слова, они арестовывают счета самых независимых СМИ, и просто один человек делает, что хочет, мне это не нравится, и все. Рахмат. Жаштардын өзүнүн талаптары мына ушундай, жогоруда уктуңуздар. Бул жаштар ушул коррупцияга карата бийликтин чара көрүшүн каалайт жана ошондой эле журналисттик иликтөөлөргө бийликтин реакция кылышын талап кылып чыгышты. Андан сырткары ушул өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде азыр депутат Акылбек Жапаровду дагы кошуп коюшкан экен, бирок бул кайсыл митинг, кандай митинг биле алган жокпуз. Бул жакта анын талаптарын дагы анандыраак балким айтышар. Биз болсо азыр ушул уюштуруучулар айткан тынчтык акциясына, реакция деп аталган тынчтык акциясына, жарандардын бийликке карата ушул талаптары, журналисттик иликтөөлөргө болгон чараларды көрүү сыяктуу талаптары менен чыккан митингдин катышуучуларынан пикир сурообузду улантабыз. Азырынча биз ушул буга чейинки белгилүү укук коргоочулар, жарандык активисттерди көрө албай атабыз. Балким азыр жолугуп калсак, бул жакта Нурбек мырза. Задолго до того, как мы с вами встретились, вы сказали, что вам кто-то угрожал. Как это было? Расскажите, пожалуйста. Это вот с вчерашнего дня кто-то ко мне звонит, оказывается, да, просто у меня телефон был на беззвучном, да, и с сегодняшнего звонит, вот сейчас буквально вот за полчаса до этого поступили прямые угрозы физического насилия в случае, если я продолжу свою деятельность. Ну, они так выразились, что, значит, митингтерди кой, ушунун баарын кой, это биз сага мурун айтып жүргөнбүз деп, в таком духе они говорят. А сиз азыр ошол митингге чыккан үчүн, ушундай бийликке каршы сүйлөгөнүңүз үчүн коркутуп атат деп эсептеп атасызбы? Ошентип эсептеп, дагы кантип эсептейт элем. Анан кийин бүт жанагы уюштуруучулардын баарына чалыптыр. Ушундай сурап көрсөңөр, мына Динара дагы бар го биякта уюштуруучулар. А сиз мындай номерлерин укук коргоо органдарына кайрылдыңызбы? Жок, мен азыр эле тараттым Фейсбукка. А укук коргоо органдарга мен ишенмен кайрылам, бирок мен ишенбейм аларга. Анткени азыр укук коргоо органдары баары ушул коррупцияга кызмат кылып атат. Анткени жана Жээнбеков айтат, факты бергиле дейт. Аны факты деген укук коргоо органдары бериш керек. Алар эмне үчүн бизге өзү салык чогултат, эмне үчүн зарплата төлөйт ага элдер. Ошо факты чогултканга Финполиция бар, Финразведка бар, УКМК бар, Генпрокуратура бар. Фактыларды ошол чогултуш керек деп, эмне үчүн биз чогултуш керек ал фактыларды. Биз көрсөтүп атабыз, мына байлыгы моундай, тапканын акчасы моундай деп. Айырмасын салыштырып айтып атабыз, бул деген мыйзамдуу баю деп. Факты укук коргоо органдары чогултуш керек. Аны укук коргоо органдары чогултпаса, анда укук коргоо органдары ушу коррупцияга кызмат кылып аткан турбайбы? Рахмат. Нурбек Токтакунов болду. Бул билесиздер, саясатчылардын жактоочусу, юрист, саясий иштерде бир топ бийликти дагы сотко берип жүргөнү менен таанымал. Ал өздөрү азыр коркутуулар болуп атат деген пикирин айтты, бирок укук коргоо органдарынан дагы бул алардын коркутуулары боюнча жоопту аныраак алып беребиз. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, эсиңиздерге сала кетсек,
азыр тынчтык митингге башталар алдында турат. Тынчтык акциясы деп белгилеп атышат муну. Бул реакция деп аталат. Журналисттик иликтөөлөргө бийликтин реакциясы, сөз эркиндигине карата басымды токтотуу жана ошондой эле бийлик коррупция менен күрөшүүдө кескин чараларды көрүүнү талап кылды. Азыр бул жакта ошол акциянын катышуучулары чогулуп атышат. Бирок тынчтык акциясы расмий түрдө баштала элек. Вот ребята еще. Я мирный житель. Ребята такой хороший этот выбрали. Саламатсызбы же? Саламатсызбы же? Саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким? Я не боюсь. Сиздин аты жөнүңүз? Мен атым Рымтай. Бул жакка акцияга кайсыл жактан угуп келдиңиз? Кандай талаптар менен келдиңиз? Кыргызча кичине Орусча сүйлөй берсеңиз болот. Я пришла просто как активный гражданин, потому что меня действительно беспокоит то, что у нас начинают нарушать конституционные права людей, в том числе конституционные права, гарантированные Конституцией права для средств массовой информации. И я думаю, что это может быть толчком для того, чтобы давление на средства массовой информации увеличивалось. Я думаю, что правительство должно принять какие-то определенные меры, чтобы это снять. Рахмат. Жарандык активист белгилүү Өндүрүш Токтонасыров. Өндүрүш мырза, саламатсызбы? Өндүрүш мырза, саламатсызбы? Кандайсыз байке, жакшысызбы? Өткөндө митингге анча ичиңиз чыкпай, талаптар жумшагыраак болуп калды дедиңиз эле. Бул жолу кандай мындай талаптар менен чыктыңыз өзүңүз? Жок, айтканымчын мындай кененирээк ачыгыраак аянт болуп анан каалаган элдин баары коррупция жөнүндө эмнени ойлошот, канткенде Кыргызстан коррупциядан арылат деген пикирин айтса болот деп айтканым жөнүндө өзүм ойлогонумчачы. Бүгүн реакция 2 деп чыгып аткандын өзү дагы абдан жакшы. Анткени айтып деп эле коюп жатыр, акыркы жыйынтык үчүн аракеттерибиз керек. Бир эле райым деп туруп, анан бир менен токтоп койсок болбойт. Реакция 2 бүгүн кызыл. Мына булардын баары туура. Бул ышкырык кандай, эмне символ? Эмне ооба. Анан тиги мен айтайын деп. Кечөөдөн бери социалдык түйүндөрдө бүгүн келбегиле көгүчтөрдүн митинги, көгүчтөрдүн волонтерлерини деп бийлик өзү кошумча болуп ошол райымга жакын адамдардын баардыгы ар кандай маалыматтарды тарашып атат. Мен айтар элем, эч кандай ГП көгүч жөнүндө сөз болгон жок. Алардын да өзүнүн укуктары бар. Аларга тийишпегиле. Бүгүнкү тема канткенде коррупциядан арылабыз. Эмне үчүн бийлик тиги көңүл бурбайсыңар? Ошол тема. Коркпогула, үркпөгүлө болгон ачык ой пикириңерди билдирип, коррупцияны жок кылууга ар бир кыргызстандык милдеттүү экениңерди сезгиле, келгиле. Бизде демократия. Антип бийликтин жана райымдын сөзүнө алданбагыла. Рахмат. Өндүрүш мырза болду. Бул жарандык активист. Өзүнүн оригиналдуу буга чейинки чыккан акциялары менен белгилүү, барыңыздар билесиздер. Бұл жақта Мақсат Мамытханов, білесіздер. Саламатсызбы? Мақсат мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы.
Бүгүнкү акциядагы кандай максат менен келдиңиз? Кандай талаптар менен? Сөз эркиндигин колдоо, силерге жардам көрсөттү. Анткени биз өзүбүз деле медиада иштейбиз да. Мына Деңги Улаз газетин деген ошон үчүн ачканбыз. Мына Турат байке башкы редактор менен атайын келип, сөз эркиндигин деген колдоо иретинде силерге көмөк көрсөтүп, калың элге деген түшүндүрүп кетиш керек да. Сөз эркиндиги болмоюнча биздин Кыргызстанда демократия орнобойт. Жарандык коом орнобойт. Ошон үчүн сөз эркиндиги эң биринчи. Ошон үчүн атайын келдик. Азыр мындай бийликтен кандай реакция болушу керек, мындай өзүңүздүн багыңызда, эксперт катары? Бийлик деген ушуга аябай жакшы көңүл буруп туруп, экинчи буйрутма соттордун чыгарган чечимдерине тыюу салыш керек. Көзөмөлгө алыш керек. Бул кандай? Бир күндө бир чечим чыгарат да, кечинде алып туруп башка чечим чыгарат. Бир эле маселе боюнча андай болбош керек да. Ошон үчүн ушундай нерселерди деген мынакей жаранды коомдагы көзөмөлгө алып, ушунун баардыгы болуп аткан нерсенин баары ошондон чыгып атат да. Чоң рахмат. Азыр өзүнүн пикирин уктуңуздар. Жарандардын пикири ар кандай, бирок негизинен жалпылап айтканда ошол сөз эркиндиги, бийликтин коррупцияга каршы реакциясы жана ошондой эле журналисттик иликтөөлөргө болгондой кескин чараларды көрүү, анда аталган адамдардын мүлкүн текшерүү деген сыяктуу өзүнүн пикирлерин айтып жатышат. Азырынча милиция кызматкерлерин көрө алган жокпуз, чынында укук коргоо органдары, жок, укук коргоо органдары жолдун аркы бетинде турушат, коомдук көзөмөлдү баягы тынчтыкты сактоо үчүн. Бул эскерте кетсек, тынчтык акциясы бул жерге адамдар реакция деген аталыш менен чогулуп отурушат. Алардын буга чейинки социалдык тармакта тараткан жарыяларына караганда коррупцияга карата бийликтин кескин чараларын күтүү, сөз эркиндигине басымды токтотуу жана ошондой эле журналисттик иликтөөлөргө болгон мындай аталган адамдардын мүлкүн же болбосо байлыгын, ошондо шектүүлөрдү мындай текшерүү деген талаптарын айтышкан. Эсиңиздерде болсо, Азаттык радиосу бир нече клуб жана ОСР уюму менен иликтөөлөрүн чыгарган. Анда ошол мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов тууралуу дагы айтылат. Бирок өзүңүздөр билгендей, Искендер Матраимов, Райымбек Матраимовдун бир тууганы депутат иликтөөдө айтылган пикирлер менен даяр эместигин, кечиресиздер, даяр эмес, кошулбай турганын билдирген. Кийин Райымбек Матраимов дагы бул сөздөр жалган экенин айткан. Анан ошондой эле ал кадыр баркыма шек келтирди деп 3 медианы сотко берген. Бул Азаттык радиосу, Клуб KG жана ошондой эле 24 KG 3 медианы сотко берген. Ал эми кийин ал банктык эсептери тоңдурулуп, 3 медианын бирок кийин кайрадан ал банктык эсептерден баш тартууну чечишкенин Матраимовдардын үй бүлөсүнүн жактоочусу билдирген болчу. Азыр жаштар мындай плакаттарды кармап чыгышкан экен. Бул жактагы ошол бийлик башындагы адамдарды карикатурасы десек дагы болобу, ошондой плакат көтөрүп жаштар турушат. Ар кандай баракчаларды көтөрүп алышкан. Булар өздөрүн Бишкектин активдүү жарандары экенин, өзлөрү жарандык позициясын билдирүүгө чыкканын айтып жатышат. Биз азыр ошол саламатсызбы? Сиздин атыңыз ким? Адлет. Кандай талаптар менен чыктыңыз? Кандай талаптарды айтайын деп атасыз бул тынчтык акциясында? Орусча айтып берсеңиз болот. Мы вышли против коррупции, мы не поддерживаем ни одно из политических движений, никого из политиков мы не поддерживаем. Я вышел как обычный гражданин Крымской республики за нашу страну, за нашу родину. Как вы видите, это рисунок с аналогией с 3 мудрыми обезьянками. Как в простонародье говорят, ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не говорю. Тем самым они ограничивают себя от зла. В нашем случае зло это и есть Раим Матраимов. Как мы видим, у Мухаммед Абылгазиева закрыты уши,
То есть он ничего не слышит, хотя мы ему все говорим, не назначайте таких таких министров. Сооронбай Жээнбеков, наш президент, он ничего не видит, хотя ему все факты предоставляют. Ну а спикера закрыт рот, хотя он спикер. Чоң рахмат. Азыр колонкада митингтин башталышы жөнүндө жарыя башталды окшойт. Азыр барып талаптар боюнча мен азыр окуп берем. Против чего это? Да, я собираю подписи под обращением к президенту Кыргызстана, чтобы он инициировал отставку генерального прокурора, который не принимает никаких мер в связи с преступлениями Раимбека Матраимова, в связи со всеми доказательствами и фактами, которые представили журналисты, они тем не менее требуют еще каких-то фактов. Да? Журналисты показали уже все факты. Да? Скажите, сколько людей уже у вас? Юрист Нурбек Токтокунов бүгүнкү тынчтык акциясынын талаптарын атап өттү. Азыр уюштуруучулардын үн күчөтүүчү аппараты бузулуп жатат окшойт. Бул жакта болсо жанагы талаптарга кол коюу улантылып жатат. Ал талаптарды болсо Нурбек Токтокунов өзү жарыялап кетти. Анда ошол Кыргызстандагы күч кызматкерлерин Бул жакта мен кыргызчасын айтып коеюн, бул жакта кол коюу болуп атат. Ал кол коюу болсо ошол мыйзамсыздыкка ошол президентке кайрылуу кол коюп барып бирден сурап, өзүңөр кол коюп кетсеңер болот, кол топтошоңор болот. Отставка генпрокурора. Вот Нурбек Токтокунов там проводит. К Нурбеку Токтокунову. Уважаемые, заснимайте, там идет группа. Урматтуу достор, азыр мына провокация кылышы мүмкүн адамды, ошол үчүн достор мындай провокация калтырбай мыйзам чегинде бололу. Урматтуу милиция өкүлдөрү, азыр сиздер бизди коргоп провокация калтырбайсыздар деген ишеничтебиз. Азыр байкашыңыздар, бул жакча калпакчан желекчендер келатат, абдан көп жигиттер. Биздин уюштуруучулар айтып атат, ар жакта калпактан желек көтөрүп башка бир топ келатат деп айтып атышат. Ошондуктан бизди ушул митингдин катышуучуларын коргоп берүүгө жана ошондой эле аларга мындай провокацияга жол бербөөгө чакырып жатышат. Биз дагы ошол калпакчандардын мындай ак калпак желек көтөргөндөрдүн ошол кандай экенин мындай талаптарын жана башка жагдайларын билүү үчүн көрсөтүү үчүн баратабыз. Уюштуруучулар тигил калпак желек менен келе жаткан топко кошулбоону талап кылып жатышат. Азыр бул жакка журналисттер ушул алардын талаптарын угууга, ким экенин билүүгө, алардын дагы пикирлерин угууга баратышат. Милиция менен бул жакта милиция тосуп атат аларды, барса барбай. Милиция аларды тосууга аракет кылып атат. Бирок алар жөөлөп атканын акчага сатылбагыла. Чындык үчүн болот, спортсмендер жүрөт да, көрүп атам. Акчага сатылбагыла. Эмне себептен келдиңиз? Требованияларды айтып коесузбу? Эмне себептен келдиңиздер? Аты жөнүңүздөрдү айтып.
Кандай бул эмне максат менен айтса, талаптарыңыздар кандай сиздердин? Бүгүнкү акциялар бар, ушуну Талаптарыңыз кандай беке? Талаптарыңыздар кандай болот сиздердин? Талап жок жөнүнө булар. Да, спортсмендер жүрөт арасында. Уюштуруучулар барбы? Жүрбөйбү спортсмендер арасында. Талаптарын ушул журналисттер сурап атат, булар эмнеге келишкенин, кандай келгенин. Уюштуруучу барбы? Суук болду. Сиз бул жакка кандай талаптар менен келдиңиз? Бул жакта кандай? Кто ваш лидер? Подскажите, пожалуйста, ребята. Журналисттер алардын кандай эмне талап менен чыкканын сурап атышат. Бул жакта ошол бирок уюштуруучулардан Какие требования вы предъявляете? Кандай баш кийимдерди кийип силер келатасыңар да бул жерге? Кандай максат менен? Биздин максатыбыз ошо өз алакандай өлкө болсок, ошо биримдикте алып калалы. Биримдикке алып калалы. Биримдикте урушпайлы байке. Урушпай болду. Бизде дагы ошол биримдик керек. Биримдик деп ушул жерге чогулдук. Мына азыр бир канча мүнөттөн кийин 12-де баштайлы деп атабыз. Сөз эркиндигине карата. Биз канча ага инилер сиздерди кимдер каржылап? Эч ким каржылаган жок. Кимдин эсеби менен, кимден калпак алып, кимден мындай желектерди алып келатасыз? Эч кимби? Эч ким жок. Эч ким. Болду анда тынч бири-бирибиз менен ушпай ке колуңду. Атың ким? Атым Улан. Улан, элди коркутпай, журналисттерди коркутпай, тети жерде тып-тынч отуруп, эч ким коркутпай. Биз сүйлөйбүз сөз эркиндигине карата. Мынакей 3 клоп, Азаттык 24 kg, ошолорду мынакей бүгүнкү күндө кысым көрсөткөн. Бизде Бакиевдин учурунда мындай болгон эмес. 2010дон баштап биз демократияны кабыл алдык. Демократияны кабыл алганда биз эркиндикте сүйлөшүбүз, биз укугубуз бар. Байке, эми ал деген политикада бизге эмне кереги бар? Негизи биз ошол максатта сөз эркиндигине каршы мына туруп эметелеп келдик. Силер жанагындай сүйлөшкөндөй, колуңду бергендей, эч кандай урушпай, талашпай, бизди колдоп. Байке, эч ким урушканы келген жок бизде. Биз жөн эле келдик. Чагыңызды карап колдойбу. Байке, биз өзүбүз жакка, биз тынчтык керек. Жакты макмемесе, бөлүнмөйлү, токтоп. Байке, эч ким бөлүнгөн жок. Эч ким бөлүнгөн жок, байке. Чычан ары. Бөлүнмөйлү, өзүбүз жакка Азыр булар ошол алып кетти. Биз сөз эркиндигин колдоп келдик. Биз Кырчороонун төрагасы болом. Анда сиз сөз эркиндигин колдоп келдик. Коррупцияга каршы күрөшөбүз деп келдик. Болду, биз да ошентип келдик. Анан мындай эле эл катар келди. Өзүчө бөлүнмөй. Ким атыңар ким? Мен атым Замирбек Көчөрбаев. Болду. Келген топту билесизби? Кимдер алар? Азыр мен сүйлөшөм, ошого баратам. Ошон сүйлөшүп бизге жообун кайтарып. Скажите ваши требования. Азыр бул билесиздер Чоролор уюмунун өкүлү Замир Көчөрбаев коррупцияга каршы, сөз эркиндигине каршы келгенин билдирди. Билдирди. Азыр Калпакчан жигиттер дагы ушул топ Калпакчан нары жакка кетишти. Ошо уюмдун өкүлү бул жакта. Сиз кепилдик бере аласызбы? Могу жерде мондай провокация болуп кыргызып кетпегени кепилдик бересизби? Мен башкаларга, мен өзүм балдарыма кепилдик берем. Болду. Мен дагы айтып атам, Кыргыз Чоролор коомдук бирикмеси 40 чоро мына азыр Манас атанын айкелин астында турат. Алар сөз эркиндигин колдоп келди, коррупцияга каршы күрөшөбүз деп келди. Болду, анда биз менен эле мнениябыз бир экен, ошол тепте калалы. Эч кандай жок. Колуңузду кезеңиз, нормально. Эмнеге чүкөнүп алышкан? Эмнеге Ким беттерин чүкөнүп жаап атты? алышкан? Мен ал балдарын кечирип коюңуз. Калпак, желек, Калпак менен, жемпир менен, маска менен эмнеге? Эми угуп туруңуз. Биз балдарыбызды, азыр ушу биздин балдарбы, балдар эмесми, мен билейин деп келдим. Мен биле элекмин кайсы балдар экен. Мага маалымат жетти. Бир балдар ушундай бир Кырчороонун атынан сүйлөп атат деп. Ошон үчүн мен чашып ушул жерге келдим азыр. Эч ким сүйлөгөн жок. Азыр мен барып аныктайм, ал балдар бизге тандыкпы, тандык эмеспи?
Эгер таандык эмес болсо мен силерге Жок, маалымат аларды берем ал кетирип боюнча. койбой эле ушул жерден аңдап бербейт белеңиз. Кана ал балдар, мен кетирген жокмун да мен ал балдарды. Канаке, каяка кетишти? Биз болсо берки негизги тынчтык митинг акциясына жөнөй берели. Бул жакта болсо ошол Чоролор, Кырк Чоро уюмунун өкүлү Замир Көчөрбаев ошол эмне болгон калпак кийген балдар экенин түшүндүрүү үчүн келгенин айтты. Ал коррупцияга, сөз эркиндигине мындай сөз эркиндигине ошол талаптар менен чыкканын айтты. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде кас катар тизилген милиция кызматкерлери коомдук тартипти сактоо үчүн чогулушуптур. Ошол калпак кийген топту наркыл жака өткөрүп ийишти, ошо милиция кызматкерлери бул жакты тосуп. Бул жакта болсо өзүңүздөр билгендей, тынчтык акциясы башталды. Сейчас подожди, я посмотрю. Тынчтык акциясы башталды. Бул жерде Большое вам спасибо, чоң рахмат. Урматтуу жарандар, биздин оң жакты карасаңыздар, бул жакта стенд бар. Сиздер барып камерага кайрылууңуздарды, силердин өзүңүздөр жүрөгүңүздөрдөн чыккан ойлорду айтып турсаңыздар болот. Ошон үчүн бул жерди кийин видео кылып чыгарабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Андан кийин бул жакта кол топтоо болуп атат президенттин атына. Ушул мыйзамсыз иштерге сөз эркиндиги боюнча баарыңыздар келип, кол коюп, өзүңөрдүн тилектеш экениңерди көрсөтүп кетсеңиздер болот. Мен дайым жолу айтайын, бул жерде мекенин сүйгөн, мекенине күйгөн, эртең келечегине кайдыгер адамдар келди деп ишенем. Ошон үчүн мен баарыңар мекени Кыргызстанды сүйгөндөрдү тилем. Азыр болсо, келиңиздер өйдө көтөргүлө, мен силер артыман кайталаңыздар. Бул жерде баарыңыздар өйдө көтөрүңүздөр, мен ошого жараша кайталайм. Баштайм, Ачык микрофон бар, ошол жерден сүйлөшсүн. Всех не заткнешь! 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 Уурдала! Уят болот! Уурдала! 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 Tarih bugün yazılıp yatar. Tarih bugün yazılıp yatar. Tarih bugün yazılıp yatar. Kalk aytsana kalp aytpay. Kalk aytsana kalp aytpay. Kalk aytsana kalp aytpay. Я мирный житель. Я мирный житель. Я мирный житель! Я мирный житель! Я мирный житель! Я мирный житель! Пацаны! Кто правит? Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Azatlığa azatlık! Birlik baylık öldükü. 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 Söz erkinliği. Söz erkinliği. Söz erkinliği. Uğurdala. 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 Uğurdala.
Айткандай бул жакта дабыл айтып коюп эч кимге сөз берилбейт. Ким сөз алам десе бул жакта мына камерага барып сүйлөсөңүздөр болот. Ошол жакка барып оюңуздарды билдириңиздер. Эч кимге сөз берилбейт. Дагы ким жаш келгенде болсо көтөрсөңүздөр ошолорду кыйкыралы. Biz murdağı gelgile, murdağı akşadağı sözlerimizi kayıtlayız. Esmerdevi 3 bize çakırık var bolcu. Rahim! 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 Uğurlar! 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 Realdu! 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 Rahim! 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 Uğurlar! 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 Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Всех не заткнешь! Всех не заткнешь! Всех не заткнешь! Всех не заткнешь! Азаттыкка азаттык! Азаттыкка азаттык! Азаттыкка азаттык! Сколько еще фактов? Сколько еще фактов? Сколько еще фактов? Факты! 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 Нет, давайте пошире круг, ребята, пошире. Свободу слова не засудишь! Свободу слова не засудишь! Свободу слова не засудишь! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Всех не заткнешь! Всех не заткнешь! Всех не заткнешь! Всех не заткнешь! Realdu reforma! Realdu reforma! Realdu reforma! Realdu reforma! Realdu reforma! Realdu reforma! Судьи на мыло! Судьи на мыло! Судьи на мыло! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Вора за решетку! Вора за решетку! Вора за решетку! Uğurlar! 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 Azatlık! Azatlık! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Söz erkinliği! Hazır olsa tarihimizde görülürüz, tarih şanlı koldaktırarız. Biz de maneviyyatlı, manevi, aksanlı bilgisini yaratırız.
пресса барабаном, хлопками будем хлопать. Сейчас, вместе барабанами. Да. Чуть подальше встаньте, пожалуйста. Назад. Давайте пошире круг сделаем. Дальше. Hurmatlı turist aksiyasının açılışçıları, bizi koruyup durgan bizim militsionerlerge rahatçılık bildirip kol çağıp koyalım. Militsia elmenen! Militsia elmenen! Militsia elmenen! Hurmatlı aksiyasının açılışçıları, bayan mülküde biz eş taştan taştavay, barın sıyap, hurmattan, ketez antoni, bizimle bilmesiniz. Memleketimizde karışa joyulup, жақсы жаққа өз көрсетті. Ошон үчүн биз маданияттуу, абдан сонун адамдар чогулдук. Керек болсо бул жакта Аильский тоже здесь дейт. Все так плохо, что пришли даже ГКМ-шы керек. Ушунчалык баары начар болгондуктан ГКМ-ылыктар да келиптир. Свободная пресса, важное свободное правительство. Давайте кайракты баштайбыз. Söz erkinligi. Söz erkinligi. Söz erkinligi. Söz erkinligi. Всех не заткнешь. Всех не заткнешь. Всех не заткнешь. Bizge fakt gerek. Bizge fakt gerek. Bizge fakt gerek. Bizge daha gerek. Я мирный житель. Я мирный житель. Я мирный житель. Hurmatlı katılımcılar, bu жақта президенттің атына қол қою болып атат, келіп қол қойып кетсеңер болады. Андан тышкары ким өзінің ойын білгіңіз келсе, бұл жақта еркін микрофон бар, камера алдында. Ошол жаққа барып ойыңыздарды білдіріңіздер. Давайте шире. Шире, там дальше отходите, чтобы пресса могла здесь стать. Пошире встаньте. Шире встаньте. Урматтуу Азаттык радиосунун көрөрмандары, бул жакта тынчтык акциясы уланып жатат. Реакция деп аталды. Бул тынчтык акциясы ошондуктан бул жерде жаштар уюштуруучу Улан Үсөйүн уулу модератору бүгүнкү тынчтык акциясынын. Ал ушул бүгүнкү чогулгандардын талабын айтып жатышат. Алардын талабы уурдаба, сөз эркиндиги, коррупцияга каршы күрөш жүрүшү керек деген пикирлер. Силер келип, азыр маек тешип туруңуздар, сагынычтарды тыңатып. Birinci, hurmatlı katılımcılar, jolda ereciler buzbayбыз, başka bizim jarayonlarga toş koldu taratpayбыз. Не поддаемся! Игнорируем! Фотографируем! Скажи, провокатор, фотографируем! Hazır bizim yolumuzda
Süreklerinde bizim kanalımızda kızıl kartuşkalar. Kızıl kartochka. Kızıl kartuşka var mı Ruslar? Bariz gelgile kızıl kartuşkanı götürüp. Gelgile koysam piştim. Bu kızıl kartuşka bizim generaldik prokurorga, bu kızıl kartuşka bizim adliyetsiz sottorga, bu kızıl kartuşka bizi koyatkan hizmetkerlerge. Митингдин тынчтык акциясынын катышуучулары кызыл карточка көрсөтүштү. Бул өзүңүздөр билгендей футболдо айып карточкасы болуп эсептелет. Булар ушуну символика кылып, алар ошол бийликке, күч кызматкерлеринин жетекчилерине ошол кызыл карточканы көрсөтүп эскертүүнү айтты. Сагынычты таратып, yüreğinizde yakıncıyız, hiç kim provokasyonu aldınız. Biz Cerenler, Östürüş aksiyatlı özünüzün pozisiyası, özünüzün göz kararınızı gösterdik. Oşun için gelip birden bağırdık Cerenler'e rahmat. Bağrınızlarına razıyız, özünüzde gol çalır. Buna bir. Peki. Üç. Dört. Çok rahmat. Bağrınızda terenin karşılık, bu yerde gelgen jurnalistlerge, bu yerde gelgen milisiya hizmetkerlerine kol çalar, rahmat. Var bir saygılarına selamlarına rahmat. Çok rahmat. Adım olsa biz ne tutalıyız yakınlar. Чогулгандар өзүнүн талаптарын айтты. Күч кызматкерлерине, бийлик жетекчилерине кызыл карточка көтөрүштү. Бул алардын ушул митингдеги болгонго катары ушул реакциясынын болбой жатканын айтты. Элвира, саламатсызбы? Саламатсызбы? Привет. Бүгүнкү митингге колдоп келгенин негизги себеби? Негизги себеби? Сиз экөө сүйлөшкөнбүз да, азаттыкка барганда. Кыйын убакытта, эң кыйын, менин өзүм турмушумдун кыйын убактында деген, именно массалык маалымат каражаттарына таянып, Бакиевтердин убагында оокатымды талашып жүргөндө деген, бириме бири беттеш чыкканда, именно массалык маалымат каражаттары колдоп беришкен да. То есть башыңа кыйынчылык түшкөндө, гезиттерге, журналисттерге кайрылганда, анда биз кыйынбыз. Анан бийликке жетип алып, мунчукпай тура алган туура эмес. Тем более жанакындай доолор түшкөндөн кийин, анан дагы бир эми азаттыкка дагы айта турган нерсем бар. Жайында Али менен сүйлөшкөндө, эгер иш сотко чейин жетсе, сотко барып мен колдоп берем деген сөзүмдү бергем да. Бул жакта азыр элдин маанайын, жаштар жөнүндө эмне деп атасыз? Кандай талаптарына бүгүн мисалы? Кыргызстанда 1/3 жаштар деп эсептелет да. Эми статистикага жараша. Бирок жаштарыбыз тең кичине инертный болушат да. Анан жаштардын негизи бул деген тынч акциясы болгонуна мен ойлойм, бул мындай заманыбызга жараша туура нерсе. Бардыгы эле буга чейин айтылып кеткендей, тиги акчанын аркасы менен же бир кайдагы күчтөрдүн аркасы менен, кээ бир мамлекеттердин каржылоосу менен деген сөзгө мен ишенбейм. Анткени биякта отурганда мен арасында көрүп атам го. Мен шаарда өсүп чоңойгом. Биякта жалаң гана шаардыктар дегени менен арасында мына жаңы эле айылдашым келип кетти. Биз бир айылдан болобуз деп. То есть ар кандай элдин катмарлары негизи жаштар келип атат да. Анан бул жерден унчукпай туруп билмексен салган болбойт. Жанакы хакерский атакаларды көрдүм. Именно ошо хакерский атакаларды көргөндөн кийин сөздүн ачыгы абдан ачуум келди да. Ошон үчүн бияка мына азыр сессия болуп атса деле чыгып сүйлөгөн жерим, айткан жерим ошол да. Чоң рахмат.
бул Элвира Сурабалдиева, жогорку кеңештин депутаты. Сиздерге бул жакта президентке карата Не осталось, да? Нет, все, да. Нурбек Токтакуновтун. К Нурбеку подойдите, к Токтакунову. Я свой пожалуйста. Да, давай. бул жанагы подписти окудук. Алда анда ошол Бул жакта кол койгон атчат барып кол коюп кетиңиздер. Провокация алдырбай, ошон үчүн бул жакта кол коюп атат, келиңиздер, кол коюп кетиңиздер. Биякта сүйлөсөңүздөр, мына эчекте сонун сүйлөп атат, силер да барып сүйлөңүздөр. Микрофон тигизипти. Колдар ошол баннердин жанында чогулуп атат. митингдин модератору Улан Үсөйүн уулу кол коюп жатканын дагы бир жолу эсине салып, ушул ошого кол коюп беришин суранып жатат. Самир мырза, саламатсызбы? Эсиңиздерге сала кетсек, Азаттыктын көрөрмандары бүгүн реакция 2 деп аталган тынчтык акциясы өтүп жатат. Бул жерде чогулгандар өзүнүн талаптарын айтууда. Ал талаптар ошол коррупцияга каршы күрөш, сөз эркиндиги, журналисттик иликтөөлөрдө айтылган, журналисттик иликтөөдө айтылгандарды ушул бийлик чара көрсүн деген талаптар айтылууда. Бул жерде ушул митингде сүйлөйм деген адамдар ушул бул жерде видеого сүйлөп жатышат. Атайын даярдалган баннерде Урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу Сооронбай Шарипович, эл эмне үчүн сизге ишениш керек? Сиз 2017-жылы мен коррупция менен күрөшөм, мына мен силерге кепилдик болуп берем деп өзүңүз кепил болуп бергенсиз. Эми Али Токтакуновду, Ыдырыс Исаковду чакырып, мен сизге кепил болуп берем деп атасыз. Бирок сизге ишенич барбы? Ошондо унутпайбы кеп. Эмне үчүн ошол кыла турган ишти Skype аркылуу кылса болбойт? Эмне үчүн бияка келиш керек? Же кулагын чоюп коелу деген ой барбы? Ошол жөнүндө. Факт эле дейсиз. Факты көрбөй атасыз. Сиз факты мына деп берип атса дагы факты көргүңүз келбей атат. Ошону мындай эл алдында сиздин кадыр баркыңыз кетти деп айтып коеюн дедим эле. Чоң рахмат. Сиздин атыңыз ким? Атым Сагын. Сагын деген ошол бүгүнкү тынчтык акциясынын катышуучусу. Атайын белгиленип коюлган жерде өзүнүн талаптарын айтты. Анда ал ошол коррупцияга каршы мамлекет башчысын күрөшүүгө чакырды. Ал жерде ошол каалаган адамдардын баардыгы чыгып өзүнүн талаптарын айтып жатышат. Байке жардам керек пе? Эсиңиздерге сала кетсек, тынчтык акциясы өтүп жатат. Реакция 2 деп аталган. Бул жерде чогулгандар негизги талаптарынын бири сөз эркиндиги, коррупцияга каршы күрөш, журналисттик иликтөөлөргө карата бийликтин реакциясы, ушул гана талаптарды айтып, бүгүн тынчтык акциясына чогулгандар өзүнүн талаптарын кыйкырып, анан дагы ушул
плакаттарды көтөрүп турушат. Азаттык радиосу ОСР жана Клуб сайты бир журналисттик иликтөөлөрдү чыгарган. Анда ошол мурда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Раймек Матраимовдун дагы аты аталган болчу. Ошол боюнча коомчулукта кызуу талкуу жаратып, анан ушундай акциялардын чыгышына түрткү берген. Биринчи акция 25 ноябрда болгон. Анда дагы ушул уга үндөш эле талаптар айтылган. Бүгүн дагы ошол талаптар айтылып, ошо бүгүн дагы ошондой кол топтоо болуп жатат. Ал кол топтону жана тааныштык. Ал ушул башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун мындай ишеним көрсөтпөө тууралуу колго экен, президентке кат экен, ал кайрылуу экен. Азыр чогулгандар мындай өзлөрүнүн плакаттарын көтөрүп, тиги жерде мисалы атайын даярдалган камерада өзүнүн талаптарын айтып атышат. Эч кимге сөз берилген жок. Саясатчылардан, жарандык активисттерден Эльвира Суровалдиеваны көрдүк, парламенттин депутаты. Анан юрист Нурбек Токтаконов, жана ошондой эле Динара Шрахунова, Гүлнара Журабаева сыяктуу жарандык активисттер да келишкен. Жанарактан калпак кийип желек көтөргөн топ келип, бирок өзүнүн талаптарын мындай толук түшүндүрүп бере алган жок. Милиция эки топту мындай бири-бирине карата акарат айтышына мүмкүнчүлүк берген жок көп. Алар айрым маалыматтар боюнча наркы көчөнү көздөй кетишти. Бул жакта болсо тынчтык митинги уланып жатат. Кече күнү факт-чекинг кейжи сайты дагы өзүнүн кыскача иликтөөсүн жарыялаган. Анда ошол Раймек Матраимовдун аялы делген сүрөттөрдөгү ошо буюмдары тизмектелген эле, баалуу деп айтылган. Ошол жарыялагандан кийин Кыргызстандагы бир нече сайт хакердик чабуулга туш болгонун билдиришти. Азыр бул митингде ошол сөз эркиндигине болгон ар тараптан кысым болбошу керек деп дагы баса белгилеп жатышат. Что-то он проплатил, да, вот это? Бул жакта ачык саясат гезити дагы тыйын акча чогултуу акциясын дагы өткөрүп аткан экен. Алар ушул депутатка доо айыпка жыгылып калганын баарыңыздар билесиздер. Гезиттин ачык саясат плюс гезитинин өкүлдөрү, журналисттер ушул жерде өзлөрүнүн акциясын дагы өткөрүп сөз эркиндигине мындай басымга карата каршы экенин айтып түшүндүрүп жатышат.
Тынчтык акциясынын катышуучулары азыр Кыргыз Республикасынын гимнин ырдап атышат. Уюштуруучулардын негизги талаптары айтылып, митингдин негизги бөлүгү аяктаганын азыр кол коюу. Ну там, блин, просто пройди. Митингдин уюштуруучулары ошол тынчтык акциясын уюштуруучулар, кечиресиздер. Негизги бөлүгү аяктап калганын жарыялашкан. Азыр алар жөн эле ошол жанагы кол коюу, президентке кайрылууга кол коюу жүрүп жатканын айтат. Рахмат. Баткенден кабар келип атат. Ал жакта ызычуу болуп, ок атышуу болуп атыптыр. Азыркы учурда. Сиз бул реакция боюнча келгенсиз да? Мен реакция эле боюнча келген, бирок ошо Баткенден туугандары кабар берип атышат, WhatsApp эле аркылуучу ызычуу башталды деп. Так эмес да маалымат. Жок, ал нерсе эскерте кетели да, биз түзөтүлөбүз, ошондуктан эскерте кетейин. Кече болгон, кече видеолор чыккан бардыгычы сүрөттөр мененчи. Анан бүгүнкү учурда дагы абал курчуп кетиптир. Эки тараптын жарандары бири-бирине таш ыргытышып кетишкен. Анан пограничниктер, Тажикстан тарапынан Кыргызстан пограничниктер кармап турушат азыркы учурдачы. Биздин элге жана бийликке кайрылуу ошо Баткен облусуна, Баткен районуна жана Лелек районуна көңүл буруп койсок, бир аз оңдолсун ошол жашоо шарты жакшырсын элдердинчи. Анткени алар ал жакта жалгыз болуп эле эме болуп атат, кандай десем. Эч кандай колдоо жок аларгачы. Духу түшкөн моралдык жактан эч кандай поддержка жок. Алардын баардыгы ошо ал жерден аргасыз чыгып кетүүгө мажбур болот. Атыңыз ким? Айкут Конушбаев мен атым. Айкут Конушбаев, рахмат. Айкут Конушбаев деген ушул тынчтык акциясынын катышуучусу маалымат айтты, бирок бул интернеттен алынган, WhatsApp аркылуу тараган так эмес маалымат экенин эскерте кетели, себеби мындай маалыматтар коомчулукта дагы ар кандай ойду жаратылышы мүмкүн. Ошондуктан дагы бир жолу көрөрмандарды эсине сала кетчү, бул так эмес маалыматтардын бири десек болот. Албетте аны биздин журналисттер жана массалык маалымат каражаттары расмий органдардан так жообун укса болот. Саламатсыздарбы? Сиздин аты жөнүңүз ким? Улан. Улан, Улан, бүгүнкү тынчтык акциясына кандай талаптар менен чыктыңыз? Кайдан уктуңуз дегендей? Интернеттен баймамай окуп турабыз. Көп окудук, журналисттик жана изилдөөлөрдү да окудук. Ошон окуп бийликке ошол болгон иштерге такыр реакция кылбаган үчүн ошон үчүн келдик. Бүгүн сиздин менен чогуу кимдер келди? Тааныштарыңызбы, досторуңузбу? Өзүңүз кайсы тармакта иштейсиз? Азырынча иштебейм, азыр окуйм магистратурада. Азыр досторум менен келдим, жанымда досум да турат. Тааныштар кээ бирлерин ошолор келди. Рахмат. Акциянын катышуучусу болду, ал өз пикирин билдирди.
Эсиңиздерге сала кетсек, бул жерде ошол микрофон берилген эмес эч кимге, бирок бул жерге келип видеого өзүнүн ой пикирин айтуу үчүн атайын түзүлгөн платформа экен. Ушул жерге келип өзүнүн пикирлерин айтып атышат, атайын даярдалган аппараттар менен. Анан бул жерде элдер көп, ар ким өзүнүн пикирин айтып атканына күбө болуп жатасыздар. Ал жерде ошол өзлөрүнүн көйгөйлөрүн, бийликке болгон кайрылуусун айтып жатышат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиздің кім? Айымжан. Айымжан. Бүгүнкү тынчтык акциясына кандай талаптарды айттыңыз? Өзүңүздүн кандай мындай бийликке болгон кайрылууңуз бар? Негизи ушул баарыбыздын чогулганыбыздын эмелерин талаптарына кошулам. Ошол. Тынчтык акциясы жөнүндө кайсыл жерден уктуңуз? Анан бийлик кандай реакция кылыш керек чынында ушуга? Негизи чыгып туруп өзүнүн эли менен диалогко чыгыш керек, менин оюмча. Бул акцияны мен досторумдан уктум, досторумдан. Чогуу келдик баарыбыз. Чоң рахмат. Анан плановый башкаруу болуп атабы? Какие плакаты у вас Бул жакта бир аз тынчтык миссиясынын, тынчтык акциясынын катышуучулары менен бир плакат көтөргөн дагы бир топтун ортосунда бир аз кайма айтышуу болду. Булар бирок кайсы кандай талаптар менен? Улан мырза, булардын сиздерге тиешеси барбы же жокпу? Жок, тиешеси жок. Булар мындай эме ушундай нерселерди колдонуп атат да. Тиешеси жок. Биз эмдери келгенбиз жөн эле. Биздин акция бүттү. Демек, могул көрүнөк чанак көтөрүлгөн адамдардын силерге тиешеси жок. Тиешеси жок. Тиешеси жок. Биз тааныбайм аларды. Анткени биз андай билбейбиз да. Ошо. Азыр бул расмий жабылды да эми? Ооба, бүттү, жабылды. Реакция жабылды официалдуу түрдө. Ооба. Азыр адамдар элдердин үйлөрүнө тарашып кетти. Ооба. Жанагы кайрылууңуздар президентке качан берилет? Эми азыр кол топтоп бүткөндөн кийин берилет. Азыр юристтер эметип атат. Биз эми мындай мыйзам жолунда бүт юристтердин негизинде карап атат. Юристтер менен анан кол топтоп бүткөндөн кийин өткөрүп беребиз, анан күтөбүз. Мындай жөн эле мындай кыйкырык эмес, ошол документ дагы мындай кагазда берели дедик. Элдин жарандарын ошо колун. Коомчулукта дагы мындай сын пикирлер айтып атпайбы? Эми Кыргызстанда тынчтык болуш керек. Улам эле ушинтип митингке чыгып, шаар тургундарын дагы тынчын алууга мындай болуп атат дегендей. Бул жерге келгендер эл өзү келди да, анан өздөрү мындай бул жерде тынчтык акция келди. Тынчтык акциясы тынчтык үчүн келишти, жөн эле майрамда кетип атышат. Рахмат. Бул жактагы негизи өзүңүздөр уктуңуздар, тынчтык акциясы азыр жабык деп жарыяланыптыр. Элдер үйлөрүнө мындай тарагыла деген кайрылуу айтылган экен, бирок жаштардын бул жакта тарабай турганын көрүүгө болот. Бул жакта болсо баягы Автандил Жоробеков билесиздер, Компромат KG Facebook аккаунтунун ээси. Анын бир тууганы ошол дагы бүгүнкү тынчтык акциясына келип катышкан экен. Ал ошол өзүнүн дагы талаптарынын плакатка жазып алганын көрүп жатасыздар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Өзүнүлөрдүн талаптарын мынтип плакаттарга жазып алышкан экен. Өзүмдү сактагам анан
Саламатсыздарбы кыздар? Сиздин аты жөнүңүз ким? Алия. Алия. Бул митингге бул өзүңүз жазып чыктыңызбы бул плакатты? Үйдөн жазып келдиңиз, э? Студентсизби же иштейсизби? Да, студент. Кандай талаптар болуп атат бул жакта? Талаптар? Какой талаптар? Эгерде кыргыз тилинен кыйнасаңыз орусча сүйлөй берсеңиз болот. Хорошо. А можно я не буду давать интервью? Хорошо. Бул жакта өзүңүздүн талаптарын баракка жазып алган экен, бирок өзү сүйлөгүсү келген жок. Бардыгыбыз ушул сөз эркиндиги үчүн деген гана талабын жазып алган экен. Үймөн жазып келдим деди. В 11:40. Предупреждали, что я сейчас делаю. Урматтуу Азаттык радиосунун көрөрмандары, бизди социал тармактарда көрүп жаткан угармандар, ушуну менен биз түз берүүбүздү токтотобуз. Бул жерде эскерте кетсек, тынчтык акциясы өттү, ал реакция деп аталды. Алардын негизги талаптарын айта кетсем, бийлик сөз эркиндигине басым жасоону токтотсун, ошондой эле коррупция менен күрөшүүнү күчөтсүн, журналисттик иликтөөлөргө болгон бийликтин реакциясы керек, чарамда реалдуу реформалар керек деген талаптар негизи айтылды. Жалпы жолунан айтканда тынчтык акциясы мындай тынч өттү. Милициялар болсо коомдук тартипти сактап, ушул жана желек көтөргөн, калпак көтөргөн топтун бул топко келип кошулушуна мындай жолтоо болуп туруп калышты. Ушуну менен биз түз эфирибизди аяктайбыз. Азаттык радиосу ар дайым окуялардан түз эфирин улантканды, түз эфирди көрсөтүүнү уланта бермекчи. Ладно, соплайдыр. Алло, вы где были? Как?